Улуттук баалуулуктарды камтыган иш-чарада катышуучулар кыргыз элинин бай мурастарын чагылдыруу менен аны улам кийинки муунга жайылтуу максатын көздөшкөн. Биз эми бул иш-чарага баланын төрөлгөнүнөн баштап, баланы бешикке салуу, жентек той берүү, андан кийин неберенин тушоосун кесүү, кыз узатуу, келин алуу, улуттук кийимдер, мисалы үчүн унутулуп бараткан улуттук кийимдердин баарын биз ушул бүгүнкү иш-чарада камтый алдык. Ошондой эле боз үйдүн тигилиши, андагы биздин улуттук тамак аштар, ошонун баары балдарга тарбия катары өз колдору менен жасап кандай болот. Азыркы учурда балдар көп нерсени унутуп бара жатышпайбы? Ошонун баары биздин балдарыбызга бүгүн аябай чоң жакшы тарбия болду деп ойлоп атам. Мындай иш-чаралар президент Садыр Жапаровдун улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгынын негизинде мектептерде өтүүдө. Анда уюштуруучулар тарабынан кыргыздар мамлекеттин өнүгүшүнүн негизи болгон улуттук нарк аркылуу кылымдар бою кошуна элдер менен жанаша жашап, тарыхтын тереңинде жок болуп же башка элдерге сиңип кетпей, атын жоготпой тарыхта өз изин калтыргандыгы даңазаланат. Иш-чаранын негизинде балдар менен ушундай көргөзмө уюштуруп отурабыз. Бул деген биздин улуттун мурасын жана ата бабаларыбыздан калган кол өнөрчүлүктү сактоо максатында балдардын иштери илинген. Бул жакта саймалар, зергечилик боюнча жыгачтан жана ар кандай кол өнөрчүлүктөрдүн түрлөрү илинди. Кылымдарды карыткан кыргыз эли мындан дагы бекемдеп өнүгүү жолунда баратат. Буга коомчулуктагы адеп ахлак, нарк насил, улуттук каада салттардын даңазаланышы дагы себеп болууда. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Ысык Көл жаңылыктары, Балыкчы шаарынан.